Бүгүн Бишкекте Мекендештер 2023 форуму өтүүдө. Форумга дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жашап жана иштеп жүргөн мекендештер чакырылган. Форумда өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык долбоорлорду талкуулоо менен инновациялык жана креативдүү идеяларды ишке ашыруу жана экономиканын жаңы деңгээлине өтүү. Мекендеш инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүү менен жаңы иш орундарын уюштуруу. Ошондой эле мекендештердин Кыргызстан менен маданий тарыхый байланыштарын колдоо сунуштары каралмакчы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз студиябызга мекендештердин бүгүнкү абалы жөнүндө кененирээк сүйлөшүү үчүн Керим Төрөбеков мырзаны чакырганбыз. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Керим мырза, сиз өзүңүз көп жыл миграцияда жүрүп, сыртта иштеп келгениңизди билебиз. Азыр болсо мамлекеттик кызматтасыз, улук консультант катары жогорку кеңеште иштеп жүрөсүз да. Негизи мекендештердин форуму бул биринчи жолу уюштурулуп аткан жок. Биз билгенден буга чейин да уюштурулуп келген. Ар кандай сунуштар айтылганы менен иш жүзүндө мындай көп байкала бербейт да. Негизи эле бүгүнкү уюштурулуп аткан форумдун максаттары ишке ашат деп ишенесизби? Негизи эле мигранттардын негизги көйгөйү эмнеде деп ойлойсуз? Мигранттар дегеле мамлекеттин бюджетине, мамлекеттин экономикасына бирден бир чоң салымын кошуп келе жаткан биздин жарандар. Сөзсүз түрдө алардын жасалып аткан эмгектери, алардын орду укуктары өзгөчө мамлекеттин көзөмөлүнө алыныш керек. Бүгүнкү күндө мигранттардын сырт жакта жүргөн, иштеп жүргөн абалы кандай? Мен ошол жөнүндө токтолоюн башында. Азыр дүйнөлүк мондай кризис деп коелу, каржылык кризис болуп атат. Дүйнө жүзү бир тынч нукта эмес, талаш тартыш, жаңжалдашуу. Ал жаңжалдашуу ошол миграцияга дагы олуттуу таасирин тийгизип атат деп эсептесек болот. Себеби мына биздин основной эмгек мигранттарыбыз Россия жергесин байырлашып иштешет. Миллиондун тегерегинде биздин мекендештерибиз бар. Бүгүнкү күндө алардын ошол мамлекетке кошуп аткан салымы, өздөрүнүн үй бүлөсүнүн ошол үй бүлөлүк каражаттарын, муктаждыктарын толтуруу маселесинде бир канча кыйынчылыктар туудуруп атат. Себеби ошол эле рубль менен сомдун ортосундагы мамиле, айырмачылык, иш орундарынын азайгандыгы, алардын укуктары же болбосо ошол өлкөнүн койгон талаптары жылдан жылга мындай катаал болуп баратат. Алардын документация иштери, эмгек келишимдери аябай күчөтүлүп, бир жогорку деңгээлдеги бааларга көрсөтүлүп, бүгүн кыйналып аткандарын биз билебиз. Ашыкча чыгымдарды келтирип чыгарып атат. Алардын укуктары боюнча. Эми чет өлкөдө жүргөндөн кийин адам экен, айрымдары чындап эле мыйзамдарды бузат. Көпчүлүгү ошол жок жерден жала жабылып, укуктарын коргой албай жүргөн мигранттар деле көп. Ошолорго бир олуттуу көңүл мамлекет тарабынан бурулса деген ойду айткым келет. Ошол жака ошо жетиштүү тажрыйбалуу адистерди, юристтерди, ошолордун укугун талаша турган, ошол мамлекет менен тең ата сүйлөшө ала турган адистерди биз көбөйтүп, дипломаттарды, посолдор. Негизинен ошолор коргойт да, Негизи ошолордун иши. Негизи ошол миграция менен башка өлкөлөр менен ортосунда көпүрө болуп элчи. Бул жака иш орундарын түзүп, кайра алып келүү боюнча же болбосо ал жака татыктуу иш орундарын түзүп, ошол эки өлкөнүн мамилелерин чыңдай турган бул элчинин кызматы деп эсептейм. Ошол бүгүнкү күндө мигранттардын абалы ошол дүйнө жүзү боюнча салыштырганда мындай татаал бойдон кала берди менин оюмча.
Мамлекетке кошкон алардын салымына келсек, ал бир аз мына акыркы дүйнөдө болуп аткан олкус окуяларга басаңдашы мүмкүн, бирок буга чейинки көрсөткүчтөрү жогорку деңгээлде болуп келген. Ооба. Жылына бир 2 миллиард доллардын тегерегиндеги акча каражаты которулган деген маалымат бар да. Эми азыр жана өзүңүз айткандай, жана катаал шарт болуп атат да, дүйнөдө чындыгында тынч эмес, экономикалык ар кандай өйдөй ылдый, ошол эле доллардын туруксуздугу, сиз айткандай жана Россиядагы бул жанагы Украин Россия конфликтинде Россиянын немеси экономикасы да бир аз жабыркады болуш керек, жабыркады да. Ошон үчүн жана рубль ордунда турбай. Айтайын дегеним, мигранттардын акча которуу мүмкүнчүлүгү бир аз ылдыйлап калды да. Ошондой шартта мигранттарга мындай ашыкча көңүл буруу десем туура болбой калат го да, мындай басым жасоо, акцент кылуу канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Чынында Булар азыр өздөрүн араң багып атат да. Жана сиз айткандай иштөө мүмкүнчүлүгүнө болгон документтердин, жанагы кагаз иштеринин татаалдашы, мамилелердин өзгөрүшү дегендей. Мондай шартта мынакей Россия менен Украинанын ортосундагы жаңжал шартында чындыгында Россиядагы өзүнүн экономикасына олуттуу мындай удар болду деп айтсак болот да. Себеби жаңжал болгон жерде алар дагы чоң чыгымдарды, чоң санкцияларды башка мамлекеттерден алакка бересе мамилелери үзүлүп атат. Россия бир тарап болуп, анан ошол көпчүлүк өлкөлөр Европа баш болуп, батыш баш болуп, бүт санкцияларды киргизип, булардын экономикасына да мындай олуттуу зыян келип атат деп ойлосок болот да. Ал сөзсүз түрдө биздин мигранттарга таасир этет. Булардын акча которуусу жылдан жылга азайып атат. Рубль менен сомдуга болгон курс абалы начар, төмөн. Анын үстүнө булар ошол кайра бир булактарды издейт да. Ошондой чоң согуш учурунда чоң чыгымдар болуп атса, сөзсүз түрдө алар биздин ушул мигранттарга дагы ушундай басым жасалып аткан өңүттө байкалып атат. Себеби булардын эмгек келишимдерин кымбаттатып, же болбосо ошол айлык маяналарын түшүрүп, жада калса ошол согушка чейин тартып мигранттарды мындай колдонуп аткан. Булар эми жанагы жарандык алган мигранттар үчүн болуш керек. Жарандык алган мигранттар сөзсүз түрдө тартып атат аларды. Жарандык алган эмес, мигранттарды дагы мындай кабатырга салган, чакырып, текшерип, тиешелүү. Же болбосо ошол жака мындай жардам катары, ошол жакта бузулган имараттарга, же болбосо медицинский жардамдарга, ушундай бир строительный немелерге дагы тартылып аткан учурлары бар. Эми мен буну менен эмнени айткым келет? Буну менен ошол биздин миграцияда жүргөн мигранттар, эми биз дайыма сүйлөшүп турабыз да, өзүм как ошол жакта 10 жылдын тегерегинде иштеп келген киши катары билем. Бизде основной ошол биздин мигранттардын бүгүнкү муктаждыктар, ушул укуктары корголуш керек. Укуктары боюнча көп арызданышат. Укук дегенде бул эмне укуктар? Мисалы үчүн медициналык жана страховка деп коебуз го. Ден соолугуна байланыштуу, же болбосо юридикалык укуктарбы, эмне укуктар? Мен көп сүйлөшүп турам. Алардын укуктары ошол эми болбос жерлерден мыйзам бузуулар болот. Ал эми мыйзам бузуу дегенде административдик ушундай мыйзам бузуулар болот. Эми көчөдө туура эмес, мисалы айтсак, бир пешеходдон өткөн, же болбосо ошол көбүнчө бизде такси айдаган жарандарыбыз бар да, анан бир жерлерден ошол штрафовать эткен, анан ошолорду көп жылга депортация кылышып, же болбосо чоң суммадагы акчаны ушундай мойнуларына илип атышат да. Мондай штраф эгер келтирсеңиз, биз сиздин ошол
биздин бузган мыйзамдарды жокко чыгарабыз дегендей ошондой булактарын издеп атышат да булар. Эми алар ошо өздөрүнүн бюджетин толтуруш үчүн ошондой болор болбос анча мынча ошондой кредит алуу боюнча дагы ошондой немелерден кармашат экен. Анан кирди чыкты боюнча могул кирди чыкты болот, анан туура эмес болуп калыптыр, же болбосо туура эмес адреске коюлуп калыптыр деген сыяктуу ушундай мындай чечиле турган маселелерди эле жөө келтиришип, алар бүгүнкү күндө ушундай арызданган мигранттарыбыз көп да. Болор болбос эле жерден бизде ушундай чоң штрафтар болуп атат. Же болбосо 3 жылдан 5 жылга чейин, 10 жылга чейин, же болбосо өмүр бою ушундай ошол мамлекетке кирүүгө тыюу салып атат. Анан орто жолдо черный список, орто жолдо адвокат жалдап, же болбосо ошону восстановить этелик десек, ага чоң каражат сумма сурашат деп арызданган учурлар көп. Сиз өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, мен 10 жылдай ошо миграцияда жүрдүм депчи. Биз эми азыр Россия боюнча сүйлөшүп атабыз да. Негизи Россия менен сүйлөшкөндө бул белгилүү. Россия менен жанагы биз айткан Украина конфликти буларга аябай жана дүйнөлүк санкциялар буларга бир чоң жүк болуп, анан ал өз кезегинде биздин мекендештерге дагы таасирин тийгизип атат деп атпайсызбы. Бирок Россиядан башка дагы Европа жерлерге, Европага аябай көп кетип аткан мигранттарыбыз бар. Америкага кетип аткан, Азия өлкөлөрүнө кетип аткан мигранттарыбыз бар. Деги эле ушул 30 жыл ичинде мигранттардын эми баары эле бирдей тең эмес да. Отурукташып, жакшы бизнестерди жолго коюп калган мекендештерибиз да бар да. Ошолордун биздин өлкөгө кайтып келүүсү, инвестиция тартуусу, же болбосо мындай жабы ошол бир ишканаларды ачуу менен жаңы жумуш орундарын түзүү канчалык деңгээлде реалдуу? Биз азыр эми жалпысынан сүйлөшүп атабыз, жана мигранттардын укуктары боюнча. Албетте бул маселе бар. Азыр биз билебиз, биздин азыркы президентибиз дагы, Садыр Жапаров дагы бир убакта ушул мигранттар эң мындай ишенген күч болуп турганда. Мигранттардын мекенге инвестиция тартуу боюнча биз президентибиз мындан кабары бар, биз сүйлөшкөнбүз. Ошол миграциядан кишилер келип алдына кирип өзү билет жакшы. Ошол дүйнө жүзүндөгү биздин мекендештер булуң бурушта иштеп жүргөн мекендештер, ишкерлер, основной ошол ишкерлик менен чет өлкөлөрдө алектенип жүргөн биздин эмгек мигранттарыбызга басым жасалган. Биз бир чоң форум өткөрсөк, алар жөн эле келбей, ошол булуң бурушунда кайсыл компаниялар менен мындай биргеликте иш жүргүзүп атат. Кыргызстан өлкөсү кандай ал жерге инвестиция салсак болот, айыл чарба жаатынан тартып бүт бардык тармактар боюнча ошондой бизде ой болгон. Ага президентибиз дагы ошол бир учур келгенде уюштуруп берерин, аны сөзсүз түрдө ишке ашырарын айткан. Анан жана сиз жогоруда айткан суроодо чынында чет өлкөлөрдө биздин отурукташып, ошол жерде керек болсо жергиликтүү элди иштетип калган мекендештерибиз дагы аз эмес. Алардын ошол жака ошол мамлекеттин бюджетине чоң салымдарды кошуп атат да. Ошолар ошол тажрыйбасын Кыргызстанда сынаса, Кыргызстанга алып келсе, ошол жерде иш орундарын түзсө, ошол эле ошол биздин сыртта жүргөн мекендештерибизге келип ушул жерде иш орундар түзүлөт. Анан экинчиден мамлекет сөзсүз түрдө миграцияны кайтарып келүү программасынын үстүндө иш алып барыш керек. Бул жерге ошол не дейбиз, завод, фабрика, жеңил өнөр жай, ушундай тармактарында эми азыркы күндө болуп атат, жерлерде жок эмес, ачылып атат. Бирок ушуну дагы жандантып, ошол чет өлкөгө чыгып кеткен өзүбүздүн биринчиден өзүбүздүн ошол ишкерлерди кайтарып алып келсек болот. Алар мамлекетке жөн эле келбестен чоң идеясы менен, чоң акчасы менен, чоң ошондой салымы менен келет деген ойду айткым келет да. Биз жакында ошол Кыргызстандын 32 жылдык
эгемендүүлүк күнүн белгилебедикпи? Ошондо эсиңизде болсо Садыр Жапаров президент элге кайрылуу жасаган. Биз ар бир мамлекеттин, биздин ар бир мындай жаран бул бир чоң системанын кичинекей бир бөлүкчөсү катары биригип бир максатта бир жумушта иштесек ошондо бир чоң жыйынтыктар болот дегендей бир чакырык салганда бүгүнкү күнү уюштурулуп жаткан ошол мекендештер форуму ошол чакырыкты кабыл алуу ошону туура көрүү деп эсептесек болобу? Эсептесек болот. Ошол чакырыкты ошол биздин сырт жакта жүргөн мекендештердин жүргүзүп аткан иштерин эске алып, анан алар менен бир уже мындай көңүл буруп, алардын оюн угуп, алардын өлкө үчүн орду кандай мааниге экенин туюп, ошолор менен бир эсептешүү жолу деп айтсак болот. Мен ойлойт элем, буну менен токтоп калбаш керек. Президент, урматтуу президентибиз өзү ошол миграцияда жүргөн киши катары, көзү менен көргөн киши катары, анан миграцияны кайсыл жолдор менен кайтып алып келишибиз керек, буларга кандай шарттар түзүлүш керек, мамлекет ал үчүн эмне жумуштарды жасаш керек экенин ал киши, мен ойлоймун, өзүнүн программасы бар. Анан кийинки ошол мекендештер менен боло турган жыйында ошол мен жана жогоруда айткандай дүйнө жүзү бойдон биздин ишкерлерди чогултуп, урматтуу президентибиз өзү ошого бел байлап, өзүнүн катышуусунда мындай иш алып барып барласа, мен оюмча жакшы болот деген ойду айткым келет. Демек бүгүнкү коюштурулган форум бул керектүү деп ойлойсуз? Сөзсүз түрдө керектүү. Себеби биз өлкөнүн бюджетине бирден бир чоң салым кошуп аткан биздин миграция болот. Алардын эмгеги таза, өлкөгө мындай чисто кирешени келтирип турушат. Не только өлкөнүн бюджетине киреше, өлкөгө алар мындай копол кылып айтканда өзүнүн жүгүн дагы артпай. Жүгүн артпай. Тим более мамлекет. Өздөрүнүн тамагын өздөрүнүн чарбасын өздөрү жүргүзүп атпайбы? Тим более мына 30 жылдан бери миграциянын агымы күч, биздин мамлекеттин акыбалы бизге белгилүү болчу. Эми акыркы 2 жылда жакшы Кудайга шүгүр иштер жасалып атат. Жогоруда айткандай президентибиз миграция жөнүндө өзүнүн программасы бар. Алар жөнүндө кайгырат сөзсүз түрдө, бирок ошол мигранттарды өлкөгө ошол жүгүн артпай, тескерисинче салым кошуп, өлкөгө бир өлкөнүн алдыга жылышына пайда келтирип аткандан кийин биз сөзсүз түрдө мигранттар жөнүндө мындай олуттуу чечимдерге жана керек болсо ошол бир мыйзамдарды кабыл алганга чейин жумуштарды аткарыш керек. Алардын жеңилдетилүү боюнча иштери, сырт жакта жүргөндө ошол өлкө менен өзүн ыңгайлуу сезип, татыктуу зарплата, ден соолугунан тартып укуктарына чейин корголо турган бир шарттарга алып келишибиз керек, жакшы шарттарга. Бул мамлекеттин өзүнүн мындай кезегинде ошо мигранттарга болгон мамилени өзгөртүү, саясатты өзгөртүү, шарттарды түзүү деген сөз деп түшүнсөк болот. Алардан бир нерсени талап кылуу менен аларга шарт түзүүнү да унутпашыбыз керек деп сөз. Сөзсүз түрдө алардан ошол өлкөнүн бюджетине салым эле кошпостон, ошо жогоруда айткандай, алар жөнүндө да кайгырышыбыз керек. Алардын укуктарын коргошубуз керек. Мисалы, алдамчы ортомчу компаниялар көп, бул жактан чакырып алышып эле ал жака бир топтоо менен алып кетип 15-20 100ге чейин алып кетип эле анан көчөдө калып аткан учурлар дагы бар да. Биз бул жерге келип алданып калдык. Мынча айыбызды бербей калды. Анан палан түкүн жакка кайрылсак бизди эч ким укпай атат деген арыздануулар жок эмес, көп. Ошол үчүн ошол юридикалык жактарын коргоо жаатында дагы биз мындай олуттуу кадамдарды жасашыбыз керек алар менен. Бул боюнча убакыттап оюңузду билдиргениңизге чоң рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат, чакырганыңыздарыңыз, ийгиликтер болсун. Саламатта болуңуздар.